Алиментке жашап жүргөндө дагы, ажырашкандан кийин дагы алиментке бере берсең болот. Акыркы кодун айтып койгон, аяктан транзакция кылып, жана аферисттер бир жуманын ичинде 700 000 кредит бирдеме кылып коюшкан. Bizde бирок жана Кыргызстанда билем эркектер мындай намыстана беришет да, аялдарын алиментке бербейт. Атасы баласын алиментке берип койсо болот. Давай сен алименттен полный отказ кыл, анан мен сага жанагындай доверенность жазып берем, ишеним кат депчи, баланы чет өлкөгө деп, машинанын техпаспортун жоготтум деп, аны деле 200-300 сомго кайра восстановление кылып коет. 3 жашка чейин за уходу, по уходу за ребенком деп мамасына дагы алимент төлөтсө болот. А эртең ГАИге барып айтсаң, докажи. Бизде үй бүлөлүк кодекс деп айтабыз, семейный кодекс деп. Бул боюнча кээ бирөө ойлошот да. Мен азыр күйөөм менен ЗАГСта турам. ЗАГСты кырктырмайынча алиментке бере албайм деп туруп, көбүнчөсү ошо ажырашууга берип туруп, анан бүткөндөн кийин, анан ошо чечим күчүнө киргенден кийин гана алиментке берип жүрүшөт да. Бизде мыйзамда мындай каралган: алиментке жашап жүргөндө дагы, ажырашкандан кийин дагы алиментке бере берсең болот. Мисалы деген, жанагы алиментке деген чогуу жашап атасың, күйөөсү акча эч кандай таппай атат, анан күйөөсү акча таппай атат, же акчасын башка жака уротуп атат. Ошол кезде бир үйдө ЗАГС болуп туруп эле алиментке берсең, кадимгидей эле сот чечим чыгарып, сот аткаруучулар кадимгидей эле иштей берет. Мисал катары айта келем, өзүм практикамда болгондо. Мисалы, аял күйөөсү, жана күйөөсү ачыгын айтканда эч нерсе акча таппайт, иштебейт. Анан мага ушинтип кайрылганда, күйөөм ушинтип үйдө акча алып келбейт, эч нерсе албайт, мен жумушка берем, нянькама төлөйм, ушинтип ажырашпай эле алиментке бере берсем болобу деген. Анан биз мыйзам чегинде ооба деп алиментке бергенбиз. Мына алимент чыгып азыр эсептелип атат, бир канча сумма топтолуп калды. Соттун чечими чыккан, сот аткаруучулар иштеп атат. Болбосо азыр да айсыкпор экөө бир үйдө жашашат. Негизи мыйзам боюнча аялдын дагы, эркектин дагы үй бүлөлүк кодекс боюнча балага экөө тең бирдей укуктуу деп айтабыз. Бирдей укуктуу. Ошондуктан кээ бир жанагы случайлар болот. Эме аялы чет өлкөгө кетип калган же башка жака кээ бир кезде күйөөгө тийип кетип калган учурлар да болот. Балдарын папасына калтырып, атасына калтырып. Ошондо атасы кадимкидей эле жана аялы бергендей эле алиментке берип койсо, жанагындай чечим чыгып, алимент дагы аялынан өндүрсө болот. Бирок бизде дагы менде дагы ушундай практика боюнча айта кетели. Бир киши каралган, ушинтип кайрылган, аялы чет өлкөгө чыгып иштеп кетиптир, баласын калтырып. Анан мен аялымды алиментке берем деп бүт кагаздарын баарын даярдап уже сотко берели деп атканда, анан кичинеден ойлонуп кеткен да, кой мен алиментке бербөй койгончу намыстанып атам деп туруп, бирок мыйзам боюнча берип койсо болот. Адвокаттар менен, коллегалар менен сүйлөшүп калсак, менде да ушундай практика болуп, мына күйөөсү ушинтип аялын алиментке берип жүргөндөр деп, андай бизде толтура болот, бирок мындайды айтканда аз да, аз, өлө аз. Бирок бизде көбүнчө эле жанагындай практикада аялдар эле күйөөсүн берип эле, күйөөлөрү ушинтип намыстанып бербей коюшат да. Аял күйөөсү ажырашып турабы же ажырашып турбайбы, баланы эгер мамасыбы же папасыбы же мамасыбы чет өлкөгө чыгарам десе, албетте нотариалдык соглашение керек. Эме баланы чет өлкөгө алып чыгуу боюнча 1 айгабы, 2 айгабы, 3 айгабы, орусча айтканда сопровождение ребенка деп туруп, атасынан же кимиси менен кетип барса, же мамасынан ушундай доверенность нотариус аркылуу керек болот. Эгер экөө чогуу алып чыгып барса, анда эч кандай нотариустан кагаз кереги жок. Бирок мындай учурлар болот. Кээ кезде мындай да, күйөөсүн алиментке берип койгон болот, бирок төлөбөй жүрөт. Мисалы, бала бир кружоктон же бир немеден утуп, чемпион болуп, же бир соревнованияга чыгайын десе, күйөөсү разрешение бербеген андай случайларда көп чүрөбүз. Атайын айтат да, алар да шантаж кылып, давай сен алименттен полный отказ кыл, анан мен сага жанагындай доверенность жазып берем, ишеним кат депчи, баланы чет өлкөгө деп. Кээ бир аялдар, байкуштар айла жок ошондой отказ кылып, анан доверенность алышат да. Ошондой учурларда мындай кылыш керек да. Ошону күйөөсүнө жана алимент төлөбөй атат деп роодо каршы жазса, уже алимент төлөбөгөндө 6 айдан кийин булар уже иш козгосо болот.
иш козготуп туруп, мына иш козголду деп, анан уже лишение родительских прав деп туруп, жанагы аталууктан ажыратып туруп, фамилиясын өзүнө жаздырып алса, уже мындайча айтканда тиги күйөөсү кийин алиментти төлөп жүрө берет, бирок алимент төлөп жүрө берет, фамилиясы өзгөрөт, бирок анын атасынын уруксатысыз эле апасы каалаган жерге алып чыгып, паспортун дагы жанагындай алмаштырып, фамилиясын өзгөртүп, же чет өлкөгө каалаган жерине алып кете берет. Бизде жанагы твердая денежная сумма деп берилет. Мисалы 5000 сом, же 7000 сом, же 6000 сом, же 4000 сом деп ушундай каралганда. Анан экинчиси жанагы алимент өндүрүү боюнча жана бизде мындай эсептелинет да. Акча точно сумма деп, твердая денежная сумма деп айтып атпайсызбы? А беркиси боюнча бизде орточо эсеп зарплата деп. Мисалы, орточо эсеп зарплата 20 000 деп койсок, 20 000дин мисалы 4төн 1 бөлүгү эсептелинсе, 4000 5000 дегендей да. Эгер 30 000 болуп калса, ошонуку где-то 7 000 ушундай болуп калат да. Ошондой эсептелинет бир балага. А бизде бир балага 22%, экиге уже 33% деп эсептелинет. Анан уже 3 баладан өйдө 50% деп эсептелинет. Жанагы орточо зарплата деп, мисалы кээ бирөө гос жумушта иштейт, кээ бирөө гос жумушта иштебейт дегендей, орточо эсеп менен мисалы 30 000 орточо айлык болсо, мисалы 15 000 жанагындай 3 балага алимент чыгат деп айтса болот. Эгер мисалы кээ бирөө бар да, күйөөлөрү гос жумушта иштешет, зарплатасы 50 000, 60 000, же может 70 000, 80 000 алса дагы, эртең 3 баласы болсо, уже 50% да. Эртең кадимгидей сот аткаруучу тияктан зарплата түшөр менен 80 000 зарплата алса, 40 000 сому автоматически алиментке кетип турат. Автоматически тиякка түшүп турат да. Бала 18 жашка жери алимент төлөш керек да балага. Анан кийин атасы уже карап иштебей калат да, баласы 18ге уже 20га толуп уже иштей баштаганда, атасы баласын алиментке берип койсо болот. Мына мен ушинтип иштей албай калдым, мени дагы эми балам багыш керек десе, мыйзам андан дагы сени да атаң мына монтип алимент төлөп баккан, сен дагы эми атаңды бак деп андан дагы алимент өндүрсө болот. Анан дагы көбүнчөсү дагы ушул нерсени билбейт. Мисалы кээ бир кезде күйөөлөрү аялдарын баласы, бир баласы болсо, экинчи баласы төрөлгөндө таштап кетип калган учурлар да болот да. Ошондо жана кичик балага берки баласына дагы алимент, анан жана жаңы төрөлгөн баласы 3 жашка чейин по уходу за ребенком деп мамасына дагы алимент төлөтсө болот. Анткени жашы кичинекей баланы ага дагы алимент алып, анан мамасына дагы ошо кичинекей 3 жашка чыга элек баланы мамасы дагы багып атат деп туруп, ага дагы алимент алса болот. Бизде азыр мындайча айтканда аял күйөөсү, жаштар үйлөнүп, анан бизде да практикада көбүнчө жаштар да кайра развод, ажырашуу боюнча көп болуп атат да. Уже алардын дагы тааныш юристтери бар, тааныш адвокаттар бар дегендей. Негизи бизде мыйзам боюнча аял күйөөсү, кыз жигит үйлөндү, ошондо ЗАГС деп катталды да. Мисалы бүгүн 12-11-2024 деп коелу болжол менен. Анан ушундан баштап ЗАГС алды. 1 жылдан кийин ажырашканга жери бир үй алды, же машина алды деп коелу. Хоть күйөөсүнө оформление кылсын, хоть аялына оформление болсун, эртең вдруг ажырашуу учурунда, ажырашуу боюнча жанагы раздел имущества деп коебуз, совместно нажитое имущество деп, ошону машинага мисалы $20 000 болсо, ошону экиге бөлүп $10 000 бунуку, $10 000 бунуку деп туруп, эгер үй алып калган болсо, үйдө мисалы $50 000 болсо, $25 000 бунуку, $25 000 бунуку дегендей ушундай бөлүнөт да. Ал только ушундай ЗАГСтын ичинде алынып калса. А эгер экөө жашап жүрүп, ЗАГСтын ичинде эч нерсе алынбай, уже ажырашкандан кийин, хоть 5 күндөн кийин үй сатып алса, аны уже талашканга мыйзам жол бербейт дегендей. Бизде азыр көбүнчө аялдарбы, баары эле бири-бири уже мындайча айтканда тааныш юристтеринен, адвокаттан суралып алышып, азыр мына практикада көрүп жүрөбүз. Эркеги же үй алабы, любой үй алса дагы, үйүн башка бирөөнө оформление алышат да. Үйлөнө элек инисинеби, же агасынабы, же мамасына, папасына оформление кылып коет дагы, өзүнө дарственный кылып коет. А дарственныйды эч ким талаша албайт.
Вот ошондой адамдар дагы көп, көбөйдү. Анткени баардык юристтерден жанагындай сурайт. Кээ бирөө дагы анан мындай дагы суроо келет да. Мисалы ажырашып атышат. Ошол кезде аял экөө жашап жүрүшкөн, бирок күйөөсү жакшы жерде акча тапчу, жакшы жерде иштечү, аял просто үйдө отурчу. Бирок экөөнүн ЗАГСы бар. Кийин үй ала берди, күйөөсү өзүн оформление кыла берди. Анан кийин суроо келет да. Аялым үйдө иштебечү, эмнеге бөлүшүбүз керек дегенде, мыйзам ошон үчүн айтат да, совместное нажитое имущество. Зато аялың мындайча айтканда, сен иштеп атасың, үй бүлөгүң келгенде тамагың даярдап атат, балаңды төрөп берип атат. Ошон үчүн не болсо дагы иштейби, иштебейби, ЗАГС болгондон кийин аял күйөөсүнүкү уже ал ортодогу үй деп айтса болот да. Бизде мисалы мындай практика бар да. 2015 жылы мисалы аял алиментке берип койгон. Ошондон бери эсептелип туруп, ал кезде мисалы 1000 сом же 500 сом ушундай чыгып калчу да. Пример сот ошончо может 1000 сом бекитип койгон да. А бирок сот аткаруучулар деле ошондой сумма менен эле эсептелип, сетка менен ошентип эле эсептелип келатат. Анан мисалы азыр карасак, уже инфляция болду десек, инфляция болду да, андан бери мындай айтканда доллар кымбаттайт, бензин кымбаттайт, продукты кымбаттайт дегендей, еще зарплата дагы өсөт дегендей, кайра ошону сотко кайрылат. Об увеличении алиментов деп сотко кайрылат дагы. Сотко кайрылганда азыркы инфляция менен жанагы өйдөдөгү көрсөткөнгө айта кетсек, мисалы жанагындай 20 000 зарплата, средняя зарплата менен мурун 500 сом же 1000 сом төлөсө, сот кайрага 5000 сом же 7000 сом деп ушинтип кайра мыйзам боюнча көбөйтсө болот. Бизде сөз бар, сен сүзбөсөң сени келип сүзүп кетет дегендей. Артыңа бирөө келип мисалы машина айдап бартасың, артыңан келип сүздү. Анан карасаң бир канча жакшы эле акча, жакшы эле ушерп дегендей. Анан ал айтат: байкеси мен күнөөлүмүн. Эртең машинаңызга төлөп берем, акчасын берем. Мына техпаспортты алып калыңыз, паспортумду алып калыңыз деп чыштайт. Эртең телефонуңузду алам деп чалам деп кетет. Анан кетет, сен деп ал жерде ДТПны уже кеттиң, мындайча айтканда кыргызчылык болуп кетти дегендей. Эртең ал биз көрүп жүрөбүз практикада. Эртең ал паспортун жоготуп алдым деп туруп утеря кылып восстановление кылат биринчисин. Экинчисин жана техпаспорт, машинанын техпаспортун жоготтум деп аны деле 200-300 сомго кайра восстановление кылып коет. Ал восстановление кылат дагы, ал мындайча айтканда сен жөн эле колуңда калды деген сөз. Эртең ГАИге барып айтсаң, докажи кандай болгон, ким сүздү, кандай сүздү, чертеж жок, эч нерсе жок, оценка жок, автотехническая, трассологическая экспертиза кандай өтөт. Эртең буну соттон кайра доказать этиш ошон үчүн невозможно. Ошондуктан эгер ДТП болсо, мыйзам боюнча мейли машинаң сен күнөөлүү эмес болсоң, көп болсо машинаң стоянкада 2-3 күн турат. ГАИ чакырып, оформление кылдырт, чертеж чийдирт, эртең күнөөлүү деп тиин таап коет. Эртең төлөй барса дагы сотко берсең, бат эле өндүрүп аласың деген сөз да. Мен азыр бир иш алгам, бир ушундай студент кыз жабыркап калыптыр. Ушундай бизде жанагы дропер деп коебуз. Дропер деген бар. Жанагы ушундай банковский, мисал мошенниктер акчаны кандай чыгарышат. Ушундай көбүнчө багыш студенттер бүт алданып жүрүшөт. Анан жаш балдар да көп алданып жүрүшөт. Телеграмда, Лалафода ушундай объявление бар. Карточкаң акыркы кодун айтасың, ошого сага бир карточкага айтсаң 3000 сом, 5000 сомдон дейт. Акыркы кодун айтат, эртең тияка барып туруп, же карточкасын сатышат, ушундай сатышат дагы. Алар маска кийип, терминалдан ошо мошенническим путем акча эметкендерди ошо карточка менен чыгарышат. Алар чыгарып кетишет. Анан эртең ти балага дагы соучастие болуп иш козголуп калып атышат да. Ошондуктан жана дропер деп айтып атпайсызбы? Карточканы мисалы мен пример айтам, азыр бир кыздыкын иштеп атабыз. Ушинтип жигит ушу акыркы кодун айтып койчу деп, ушинтип ар кимдигин туугандарыныкын айтып берген, мен акча чыгарып алат элем деп. Ал көрсө ушундай объявлениядан көрөт, сага канча эметсең деп туруп, анан кээ бирөө анан Симбанк деп ушундай учур болду практикада. Акыркы кодун айтып койгон, аяктан транзакция кылып, жана аферисттер бир жуманын ичинде 700 000 кредит бирдеме кылып койшкан. Ушундай алдамчылык жол менен. Эми ти Симбанк бул сенин карточкаң, юридикалык булга сен төлөйсүң, сен жооп бересиң деп туруп, ти кыздын мойнуна илип атат деген сөз да. Анан эгер по факту карасак, карточка өзүңдүкү. Ошон үчүн аларында договорунда жазылат, акыркы суммаңды эч кимге айтпа деп. Анан айла жок, ал кыз буга төлөмөр болот деп айтса болот. Анан жанагы айтып атпайсызбы?
бул жана мошенникалык действие деп жанагы кээ бирөө түрмөдө отуруп деле кээ бирөө азыр көбүнчө мошенниктер чет өлкөдө болуп атышат. Украина жактан, Россия жактан азыр бизде могу Telegram деген байле болду. Жанагы бир мисал кээ бир жактан курьерская доставка бир товарды аласың деп туруп акчасын салышат дагы, ал Telegramдан заказ кылышат, бирдеме кылышат. Ал жерде мындайча айтканда азыр Telegramдын бизде андай эме жок, IP адресин табуу боюнчачы. Анан IP адресин таап албай каласың, акчаң мындайча айтканда жөн эле күйүп кетип, ошондон дагы алдангандар көп болуп атышат. Милиция ал IP адрести караса, ал тетиги башка жакты көрсөтөт. Ал бул женденчи, ал Telegram менен IP адрестерди VPN менен отурсачы ар кайсы жакты көрсөтө берет да. Аны мындайча айтканда практически бир арыз жасат 50.000 сомго, же 100.000 сомго, же 200.000ге алданып кетти деп. Ал IP адрести же эмелер карасаң, ал Россияда жүрөт. Анан ошо бир 50.000 сом үчүн же мындай эгер реалдуу карасак, 100.000 сом үчүн бир оперативная группа ошо үчүн чет өлкөгө барып аны истебейт да дегенде, истесе деле альбом таппайт дегендей. Анткени азыр интернет шылуун аферисттер көбүнчөсү ушу Telegram менен чет өлкөдө отурушат. Баарыбыз эле билгендей, азыр жаштар арасында синтетикалык эме зат деп коебуз, наркотикалык зат менен иштеп жүргөн көрүп атпайсызбы? Закладка кылып, бактын арасына бирдеме кылып закладка кылганда, анан ошону булар мынтет да, жана куратор деп коебуз. Куратор деп туруп Telegram аркылуу тияктан, например, могу адреске коесуң, бул адреске коесуң дейт. Ошентип коюп атып, анан милициялар рейд жүрүп кармалып калып атпайбы? Эртең буну кармайт, сен ким аркылуу иштедиң эле? Мына могу Telegram аркылуу иштегем дейт. Аны карасаң IP адреси жок. Ал тиякта жатып управлять акчасын алып берет. Байкуш баягы эле байкуш кармалып калып, баягы эле биздин кыргыздар соттолуп кетип атышат. Биз башка кыйын түшмөйүнчө эле ошондой эле адвокат, юристтер иштеткенбиз да. Жаңы элекке айткандай, мисалы чет өлкөдө ар бир биз айткандай милициядан тааныш эметип коюшат. Бир семейный адвокат, юрист деп туруп, өзүнчө бир кылмыш боло электе эле профилактика катары и врачын бүт баарын даярдап коюшат. Бизде только жана кырсык болгондо же бирден болгондо гана только ошондо тааныш, ким адвокатың бар, нең бар деп ошондо гана издеп башташат. Так бизде мындай заранее адвокаттарды буну алдап алып коюшум керек, кийинки керек болуп калат деген вообще андай бизде жок да.